Мен Молдобаева Гүлсунай, Батыров Чыңгыз Базарбек уулу Илгизин апасы болом. 17 күнү саат 9-10 чамасында эки баламды уруп токмоктоп кеткен. Ошол уруп токмоктогондон кийин бир балам сүйлөбөй калып, кызым бизге звонок кылып чалып, биз машина менен алып келдик. Жылышма деген жайлоодон. Барсак, балдарым экөө тең оор акыбалда жаткан. Bir балам сүйлөбөй калган, экинчи балам башчы канжалап өзүн билбей жатты. Ошол акыбалда биз областной больницага алып келдик. Түнкү саат 1 менен 2-нин ортосу болчу. Балдарым акыбалы өтө оор абалда болгон. Булардын урушу күндүзү башталган экен. Биз ошо жылышма деген жайлоого арпа эккенбиз. Мен апрелде көчүп барганмын. Апрелден бери күн уктатпайт бизди, же түн уктатпайт бизди. Жылкылары, эккен эгиндерибизди, чормолорубузду бүт талкалап таштаган. Атасына кайрылсак, биздин жылкыларды айдап койгула, силерден сураныч, өзүңөрдүн арпаңарды өзүңөр коруп алгыла деп, аксакалдар, айыл аксакалдарын кетирген. Булар биринчи жолу эле мен баламды урган жок. Бул 1 айдан бери урулуп атат. Берде Жаныбек уулу Жыргалбек дегенде уруп башын жарып, сабап кеткен. Не себептен? Картошкасына жылкылары түшүп, элдин арпасына жылкылары түшкөндө, ошону айдап койгондугу үчүн гана жабырланган. Бир ооз сөз сүйлөгөн эмес. Не себептен сен мен жылкыларымды айдайсың деген. Ошон үчүн мен уулума айттым: "Уулум, сен барып кайрылбайсыңбы милиция органдарына?" десе, айтты: "Айшене" деди, "мен апам менен атам паралич болуп жатса, апам төшөктө болсо, атам зорго басса, мени уруп Кадыралиевдин уландын баласы мени уруп майып кылып койсо, ата-энем мени багабы, же мен ата-энемди багамбы?" деп ошентип кайрылган жок. Ондон кийин дагы 2-3 баланы урган. Көл деген жерибиз бар. Көлгө апарып туруп, бар жогун 3 эле бала, 30дай баланы тизип, как будто алиги террористтердей кылып тизип алып туруп, сүйлөгөндөрдүн башын камчы менен чаап турган. Эң акырында ошол жерде бир гана аял кишиде мен болгом, калгандары жалаң эркек кишилер болгон. Мен келе алган эмес. Мен бир тууган сиңдим той кылып, мен баса бергенден кийин бул жерге мектеп окуусун жөнөткөн күкүрткө, разведкага жөнөткөн күкүрт суратып, келиним күкүрт алып чыгып берген. Ошодон жарым саат өтпөй эле ушул окуя башталды. Себеби мен балдарым күндүзү биздин арпанын ортосунда атын откозуп келе жатканда, бул биздин мээнетибиз, бул биздин наныбыз. Ушуларды жедирип атасыңар, биякта жол турат го десе, ошо арпанын ортосунан жол салып койбойсуңбу деп туруп, экинчи Базарбек уулу Илгиздин башына камчы менен чаап, ошол жерде жарып койгон. Балам эч кимге айткан эмес. Келип, кийимдеримди алмаштырып алайынчы, абже кийимимди алып бериң дегенде алып берген. Эртеси күнү кан экенин эртеси күнү көрүп атышат, келиним менен кызым. Биринчи келген дагы уулумду чакырып, мойнуна жипти ороп, 6 жашар, 5 жашар неберем кадимкиде айтат: "Эне, сиздин балтаңыз менен Илгизекем башына урду, атам балта менен уруп, ат менен сүдүрөтүп кетти" деп. Ошондой стрессте балдарым, неберелерим сүйлөй албайт. Атчандар келип бизди уруп кетпейби апа? Бүгүн дагы атчандар келбейби деп ушунчалык сыздап, жүрөктөр сыздап калган. Мен ошо неберелеримди каратпастан урган ошол жердечи. Булар камкорлор, булар мыкачылар. Бул биринчи жолу эмес. Мынан 10 жыл мурун дагы мен уулумду уруп кеткен. Биз жаңыдан трактор алып, балам пресс-подборщикти пресстеп берейин дегенде, ошондо дагы уруп балам, ондо жаш болгондуктан колунан чыгып качып кеткен. Ыйлап бечара балам, көздөрү көгөрүп, баштары томуйуп барганда мен барайын дегенде күйөөм мынабай койгон. Мен тууганмын деп, бир эл бир жербиз деп, ошону жөнөтпөй койгон. Ошону да кечиргенбиз. Кийинки жылы 7.000 акчасын бербей койгон. Ондон кийинки жылы 2.000 акчасын бербей койгон. Ондон кийин 5.000 акчасын бербей койгон, чөптөрүн пресстетип. Булар элдерге салык салат, доля алат. Эгерде 100 пресс алган болсоң, 20 пресси меники дейт. Bir tonna arpa algan bolsam oşonun 30% meniki deyt. Bu Кадыралиевтерге кимдердин алы жетет? Hiç kimden алы жетпейт. Bir Кудайдан алы жетет деп айт намаз күнү эртең менен айт намазына бардым. Айт намазына барып элге кайрылдым. Мен hiç kimге өнүм жетпейт. Bir Кудайга барып, Кудайга өнүм жете экен деп Кудайдын үйүнө барып кайрылдым. Мына баламын башы ушу күнгө чейин көтөрүп жүрөмүн. Balam başım palto menen urup söğün talkalap tıştagan.
desеңіздер, мына баланың башын ушинтип көтөрүп турам. Айдай балам айып бол сөйлөбөй калды. Чоң улумдун 4 баласы бар, кичинеги улумдун дагы 4 баласы бар. Бул 4 баламдын тагдыры эмне болот? Ким чечип берет? Буларды ким багат? Келиниме эми 5-бала болуп калды бул. Азыр башты паралич, колу иштебейт. Жада калса өзүнүн кыздарынын атын билбейт. Кыздарым көрөйүн деген кыздарын алып келсек, мунун аты ким эле деп бизден сурайт го. Өзүнүн кыздарынын атын өзү билбейт, айта албайт. Мен кимге карышып билбеймин. Урматтуу улуу президент, сиздерден сурарыбыз, камчыбек ташыйып, баардыгыңыздан суранабыз. Ушу адилеттикке чыгып, ушу Кадыралиев уландын баласын каматып, мүмкүнчүлүк болсо ушу асып бергиле. Бул биринчи эле эмес. Эл коркот булардан. Элдин баары жогун кордойт. Азыр ушул күндө дагы жылкылар биздин арпаларды жеп атат. Бир туган кайнаган баласы менен дагы бир аяшуулумду алып барып койгонбуз. Олордо же күндүзү уйку жок, же түнү уйку жок. Булардан кандай кутулабыз билбейбиз. Бу элди тоготпойт, күч органдарын дагы тоготпойт. Бул бир кудай, Кармышак деген бир кудай болуп калган. Толку баласы болсо кудай арткан болуп калган. Себеби ошол күнү атасы жөнөткөн, атасы болгон ошол жерде арака тоюп алып туруп, улан анан кийин жөнөткөн. Барып ошо Базарбектин балдарынын канын ичип кел деп жөнөткөн. Эми болсо пышмый үйүнө чыкпай отурат. Эркекче урушпайбы? Менин балдарым мондай кичине балдардан эмес. Жалаң жаш балдарды кошуп коюптур. Олар эч качан күнөөлүү эмес. Ошол Кадыралиевдардын балдары, Кармышаков, Кадыралиев буландын баласы Кармышаков, Алтынбек менин кызымды бууган, келинимди чыркыратып ат салган, неберелерими чыркыратып ат салган. Ушулардын тагдыры, булар ушу психологический болуп стрессте азыр ушул күнгө чейин баягы коркуп жүрөбү, түндө уктай албай жатышат. Силерден сураныч, ушуларга чара колдонуп бериңиздер, элге салыңыздар. Мен балам кандай болгон болсо, ошол акыбалга салып бергениңиздерде мен ыраазы боломун. Болбосо өмүр бою камакка алып бериңиздерди суранамын. Мен Молдобаева Гусунай. Батыров Чыңгыз, Базарбек уулу Илгиз. Каттак жегендер ошол. Базарбек Абдыразак фамилиясы. Молдобаева Гусунай. Маткасымов Абдыразак күйөө улам. Ону да уруп кетишкен. Мен Нематилла кызы Гүлзирек, Батыров Чыңгыздын жубайы болом. Ошол окуяда биз ошол жерде болгонбуз. Балта менен чаап, күйөөм ат менен сүдүрөтүп, аябай булар өлтүрөбүз деген ой менен аргында бул акмактар. Кыздарыбызды чырылдатып, эч кимди көзгө албай ушундай биз дайым кандай тирилик кылып жакшы эле отурганбыз. Жаткан жерибизден барып бастырып барышкан. Булар өлтүрөбүз деген эле ойдо барган. Жүрөгүм ушунчалык кыйналып турат. Бул акмактарды өлүм жазасына эле тартсын. Өлтүрүп таштасын, колу бутун чаап баса албай, бул эч кимге тынчтык бербейт бул акмак. Мен жолдошум сүйлөй албайт, колдору да кыймылдай албай атат. Биздин кредиттерибизди айтып койсоң. Biz kredit menен тирилик кылабыз. Аларды ким төлөйт, ким эме кылат, балдарымды ким багат? Ушул жерде азыр да өзүмө эч келе албай атам мен, жолдошум. Неметилла кызы Гүлзирек келин болот. Biz дыйкан адамдарбыз. Biz пешене терибиз менен кыз жашаган адамдарбыз. Бул ошол жерде бар жок окуяны көргөн. Мына чоң уулумдун дагы кредит, биз кредитке трактор алганбыз. Ошону төлөп, жаз келгенден күзгө жерге кар түшкүчө балам эмгектенет. Пешене терибиз менен менет кылабыз биз.
Балам дагы Дордой базарында тачка төртөт. Кичине уулум Батыр Базарбек уулу Илгиз, чоң уулум тракторист Базарбек уулу Чыңгыз. Азыр булардын 4 баласын ким бага? Ким буларды коргойт? Мен баламдын өмүрүнө ушул жакшы болуп кетишине ким кепилдик берет? Эч ким кепилдик бере албайт. Мен келиниме 5 бала болуп калды азыр. Күйөөсүн дагы багыш керек, же келинди чакырып иштеп кете албаса. Балдар эң кичинеси 4 жашта, чоңу 4 класста окуйт. Буларга ким бизге ким камкор болот? Эки семьяны багат булар бизди дагы багат, ата-энесини. Ошо менен өздөрүнүн бала чакасын дагы багат. Ого дагы плюс кредитин дагы төлөт болчу ушу балам. Bir кичине баланын дагы бир дагы көңүлүн оорткан бала эмес. Элдерден сурагыла мен балдарымды. Bir адамды bir жок деген сөзүн уккан эмес мен балдарым. Чоң айтабы, кичине айтабы, болуп туркам, кылып берем. Эрте менен жеримди айдап берет, эрте жазда. Эгинип пышканда комбайн менен оруп берет. Бардыгын мен балдарым кылып. Азыр ушул күндө bir адам бизден кабар алган эч ким жок. Кадыр Алиевдер ошо жатат үйүндө. Мен канча жол карызын сурап барганымда аялын гана чыгарып коет. Бул аялдын юбкасында бекитилген. Кадыр Алиев улан. Пастан аялын менен гана иш кылат. Бул бандит. Түнү гана чыгат булчу. Бул шакал. Мындайча айтканда бандит бул. Бул несине ишенет? Бул органда иштеген Орунбек деген акасы бар. Ошого ишенет. Депутаттыкка шайланам деген Ыргал деген карындашы бар. Ошолордун атын жамынып ушундай басмачылык кылып атат. Уркуя киносун көрсөңөр, кандай көрсөңөр, кудум ошондо мен балдарым чыркыратып, уруп, сойго өлтүргөн жок, бирок өлтүргөнгө чейин барган. Мен уулум ушунчалык чыйрак болгон үчүн мойнундагы жипти ушундай кылып кармаган, атка сүдүрөткөндө. Bir 20 metrede at meni südürüp ketken kiçine уулумду Базарбек уулу Илгизди. Чоң уулумду башына bir чаап туруп балта атка südürөтүп 10 metrге жетпейт, 7-8 метр жерге südürөп барган. Күйөө баламды болсо бешилик менен уруп, ошо урса дагы, урганда дагы экөөнү ажыратканга аракет кылып, качканга аракет кылышкан. Болбой эгер качып үлгүрүп эптеп булар чыркырап бакырып ийбегенде мен кызымды дагы урган. Bir баланын колунан бешиликти алганда улан деген апарып туруп тракторга түртүп ийип туруп тамагынан булуптур. Эгерде сен бир нерсе десең сени зордуктаймын. Болбосо үнүңдү чыгарсаң сени дагы өлтүрүп коёмун деп айткан. Эгерде колунан эчтеке келбейт. Кимиңе бар арыздан аласыңар деп. Бизди дагы өтө уя сөздөр. Милициялар керек болсо, любой милиция келсин мен алдыма сыйып коет деп ошого чейин барышкан булар. Бар, кимге жетет? Буларга эч кимдин үнү жетпейт. Эч кимдин алы дагы жетпейт. Канча адамдар кордолду. Азыр ушул күндө дагы, ушу сезсе болобу? Жок, сезген жок. Ушул күндө дагы ошо жылкылары биздин арпаны жеп атат. Мени балдар мырыскысын жеп атат. Биздин мээнетти жеп атат. Биз карапайым эл болсок, биздин үнүбүздү уга турган адамдар барбы? Эл үчүн иштеген адамдар барбы? Элдин үнүн уга турган адамдар барбы? Бизге окшогон кан какшаган адамдардын үнүн уга турган барбы? Же карапайым эл көзүнөн жаш агып, жүрөгү ооруп, көңүлү ооруп, тебеленди болуп кала береби? Эч ким бизге жардам бербесе, bir адам келип сурабаса, не кылышыбыз керек? Биз кимге кайрылышыбыз керек? Биз ушу Кадыр Алиев Санжар шайланганда, ушу Кадыр Алиев Кармышак бизге кайрылган. Тапычкачан келип пикетке чыгып бергиле деген суранганда биз тапычкачан барып ушуларды колдоп бергенбиз. Бизди колдогонубуз үчүн азыр бизди кордоп атат. Бизди кордоп, мен балдарым канын ичкенге чейин барып атат. Bir эмес эки бирдей уулумдун. Олордун балдарын ким багып, ким эме кылат билбейм. Кредитин ким төлөйт билбейм. Мен өзүм сахар менен, давление менен азыр стрессте отурамын. Балдарым канын көргөндөн бери өзүмдү токтото албайм. Уйку деген жок менде. Билбейм, не кылышымды билбей атам. Мен азыр ушул күндө менде
ne деп айтышымды билбейм. Bir gana Kudaydan tilerim, uşu baldarım жақсы болып кетсин. Kudaydan bir gana Kudayga önüm жетпесе, başka önüm жетпейт экен менин. Силерден сураны ушул эмеге чара колдонуп, ölüm жазасын колдонуп бергиле. Ondan başkаны сурабайм мен силерден, ölüm жазасын колдонсун. Бул жерде Кадыралиев, Алтынбек, Кадыралиев, Жомарт, Кадыралиев, кичинесинин аты эмне дедим? Нурмухаммед, ушул үчөөбү. Эң главный бул жерде Данияр деген бар. 15 бала болгон. 15 баланы таап бизге ушул ölüm жазасын алып келип бергиле. Эң оор ушу Алтынбекке берилсин. Себеби Алтынбек мен балам башына урган, мен балдарым чыркыраткан, кызымды дагы урган, келиниме дагы зордук көрсөткөн. Эң оор жара ушу Алтынбекке. Баламдын башындагы жарган күндүзү эркек экен Баткенге барсын, эркек экен Тажикстанга барсын, ушундай эле күчү толуп ашып атса, элди коргосун, элди кордобостон. Ушундай жүрөктөр таза экен, барсын, агаларына, аталарына, апаларына жаман сөз уктурбастан, элдин эркеги болуп, эл баатыры болуп чыксын. Өзүнүн элине, өзүнүн жерине душмандык кылбайык, балдардын канын ичпестен. Ушул силерден суранарыбыз, ölüm жазасын колдонуп бергенге силерден суранабыз. Бийликтерге суранарыбыз ушул. Мен Батырова Жамиля, булардын бир тууганы. Эми бул мен ушу депутаттардан баштайынча, мына Санжар Кадыралиев деген депутат болгон бизде. Жаш гана бала эле ошол Кадыралиевтердин Камшактын эң чоң баласы эле. Ушул бала депутат болуп турганда элди коргойт эле. Мына келиним айтып кеткендей, ушу тапчыкачан болуп чыгып, ушу коргоп, ушу баланы депутат кылалы дегенде, ушу туугандар бүт ушу айыл апа бардыгы ушу баланы колдоп биз депутат кылган. Эми мына Санжардын өмүрү кыска экен, бирок бул бала элди коргоп, колдоп турган. Бул баланын болгондо бул иш болбойт эле, өзү негизи. Бул баланын аркасынан мына Ыргал Кадыралиева келди. Бул бирок ушу акасынын аркасынан келип алып, бирок бул акасына карама каршы иштерди жасады. Мына эл кыйналып жатат, угуп атасыңар, көрдүңөр азыр угуп бар жокту. Ыргалдын жасаган иши бул ушу бир эле Ыргал эмес, депутаттардын бардыгын айтам мен. Депутат дегендин бардыгы кутил Ыргал болуп калган. Ыргал ошол жердеги депутаттардан алган саясатын элге келип колдонуп атат. Элдин үнүн өдө көтөрбөй, кайра элди депутаттар тебелеп атат. Бул деген жакшы эмес. Эл бар үчүн депутат болушкан, ушуларчы элдин сөзүн сүйлөйбүз деп депутат болгон. Бирок элдин сөзүн депутаттар эч качан сүйлөбөй калды. Биз чындыгында эл чыркырап турат. Мына ушундай иштер бир эле бизде эмес, бардык эле жерде. Мына биз Кызылактай районуна карайбыз, айыл өкмөтүнө. Куршак айыл өкмөтү деле ушул Кадыралиевтердин аркасынан ушулар бардыгы колдогон. Бирок бардыгы азыр чыркырап турат, бардыгы. Бирок эл коркот, эл өдө көтөрүлүп сүйлөй албайт. Себеби булар бардыгын депутаттыктан пайдаланып, бардыгын коркутуп алган. Бул өзүнчө эле басмачы болуп алган. Депутат эмес, бул басмачылык болуп кетти. Эми ушул президенттерден суранабыз, депутаттар деген ат деген бизде уже эл сыйлабай калган ат. Эч ким сыйлабайт. Мен бир эле мен эмес, мен укам эмес, элдин баары сыйлабай турат. Депутат дегендер кичине элдин үнүн угуп, президентке жеткирип, элди бир кармайлы, бир элди өдө көтөрөлү, Кыргызстанды өдө көтөрөлү деген эл депутат жок болуп калды. Ыргал мына кечеке эле Ыргалдын кылган иши, депутаттыгын пайдаланган иши. Ким эле жана Идрис Сакыппы, ушу бала элтердин немеси. Ушуну өчүрүп кой дептир. Мына депутаттыктан пайдаланганы. Азаттыктан өчүрүп кой деп атат. Бул деген эмне деген жакшылык? Ушундайлар боло береби? Элементарный нерселерди пайдаланып атат. Бул элдин үнүн өдө чыгарбай, кайра элди тебелеп атат депутаттар. Бул деген эмне деген жакшылык? Бул жакшылык эмес да. Биз депутат дегенде азыр бардыгыбыз тескери карап койчу ушуларды. Мына өздөрү чимкирик аткан деле ошо чимкирик аты боюнча эле жүрөт. Биз депутат дегенди сыйлабайбыз. Просто элди кыйнап атат. Эл кыйналып атат. Санжар болгондо бул иш болбойт эле. Мен Санжарды ушунчалык жүрөгүмдөн ушу баланы сыйлайм.
өмүрү кыска экен өтүп кетти. Ушу Санжардын аркасынан ушул ыргал келип алып элди кыйнап атат. Ушул бир жолу эле бүкалары, акалары бүт эле бар жогу баягы бай манап басмачы ушул болуп калды да. Мына келинимин айтканын уктуңар, ана кандай эне чыркырап атат. Мен да энемин, менин балам да ошентип койсо, мунун бир үнүмдүн балдары менин бир боорум да. Менин деле жүрөгүм ооруп атат. Депутаттар ушуну өдө көтөрбөгөндөн кийин биз кайсы депутатка ишенип ушул депутат болсун деп эртең күздө дагы кандайга барабыз? Күздө мисалы үчүн эл акчага сатылып эле барып атат. Жүрөгү менен депутат кылбайм деген адам барбай да тукам. Демеге алдырып кичине сүйлөй албай атабыз, эми кандай түшүнсөңөр дагы. Эл жүрөгү менен ушундай, ушу эл депутат болбосун деп эле турат. 100% депутатты эч ким колдобойт. Депутат деген жок бизде. Эл депутат болсо ушундай болбой беле. Депутаттыкты минип алып, кайра элди кыйнап атат. Бул деген жакшы эмес да, мынакей. Чыркыратып отурат. Эки ушундай Кыргызстандын салымын кошом деп жаш балдар мына көрүп угуп атасыңар, кредит алып иштеп атат. Өзүнүн нанын өзү таап атат. Кредиттин чыгып ким төлөйт? Мына энеси чыркырап атат. Эне катары мен дагы балаңды кайсы эле эне болбосо дагы жүрөгү ооруп атат. Мисалы үчүн уккан адам жаман болуп атат. Көргөн адам биз көрүп мына көзүбүз менен балдарды көрүп сүйлөй албай атканын көрүп, кара эне ыйлап атабыз биз. Менин бир боорум экен, мен келип отурам бул жерге. Ыргал болсо каяктагыларды болот, келсин мына жерге. Мына биз күттүк, 2 күн күттүк, 3 күн күттүк. Бир жума болуп атат, бир басып коюшпайт. Телефондон маскарлагандай кылып звонок этип коет. Биз телефонду алабызбы? Телефонду ала ушунукам. Аксакалдары келип кичине мындай кылалы, эми бир элдин бир жердин балдарыбыз мындай кылалы дегенге келишпеди. Акыры ушу бийликке биздин өзгөн эч нерсени карабайт. Ошко да алы жетпейт. Оштун да алы жетпейт олар. Олар басмачы болгон. Просто Бишкекке бара албай турат. Ошол иштерин билесиңер, бизден да жакшы билесиңер, иштер кандай бул кадраликтер жөнүндө кандай иштер болуп жүрөт. Кармышактын балдары билбейм, басмачы эле болуп калды, кыскасы. Дагы депутаттык болот. Кандай ушундай депутаттар боло берсе Кыргызстан оңолобу? Оңолбойт эч качан. Санжарга окшогон депутаттар болгондо оңолот эле. Окшогон жакшы депутаттар жок болуп кеттик, жок болуп калдык мынакей. Ошол суранарыбыз ушу балдардын нересин адилеттик менен чечсин, депутаттарга ишенич жок. Ким болот? Ayollar komitetinden geldi bu. Marika bir kızım, Marika. Sen bir katı tuttun öyle, aynen çakar, çağırmayla Bir kızım. Şunun ikinci oğlanın kızı, ikinci kızı. Az Türk elim. Мен Исмаилова Гүлнай, мен элдин атынан келдим. Биз дыйканчы элбиз. Ошол талага арпа булай сээп, таладан чөп жыйнап, мал багып, ушинтип тиргел кылабыз. Аны ушул Кадралиевдин малдары жайлоолордо ушул эгин-тегинибизди жеп тебелеп кетет. Жай менен биздин балдарыбыз да жай менен эгип алып, ушу жанынан жылбай жатышат, каткан нанды кажып жатышат. Биз болсо Кудайдан тилеп айылда отурабыз. Булар өтөдөгү жайлообузда арпаларды коорушат. Айдап койсо келип урат, сөгөт уят сөздөр менен. Бул элдерге эч кандай бир жардам бермек тургай, кайра элди баспарлап, бээлери бар, күтүрөгөн 2-3 үйүр жылкылар бар. Келип элдин эгинин жейт, чөбүн жейт, тебелейт. Эч ким эч качан айтпайт. Секен айдап коюшат. Бир бала десе мына Илгиз менен Чыңгыздын кепин кийебиз деп коркушат бардыгы, урат, сөгөт. Ошон үчүн мен дагы ушул жогорку урматтуу президентибизден суранып кетебиз. Биздин элибиздин дагы ушул айткан дегендерин колдоп койсун. Ушу балдарыбыз бул акыркы эмес. Ким билет, кийинки балдарды өтүрүп коюшу мүмкүн булар. Бардык элдерибиз кыйналып атат. Ушу сиздерден суранып кетем, адилеттүүлүк менен чечип, ар бир кылган жамандыктарын мойну менен тартышсын. Туурабы? Элди дагы ойлоп, элди дагы ошол Кадралиев жылкыларын өзүнүн жайтын билип, элди кыйнабасын. Майлы мал кыла берсин, элди кыйнабасын. Биздин эл дагы жашашыбыз керек. Биз дагы карапайым элбиз. Башка жумушубуз жок. Болгону ушу эгин-тегин жыйнайбыз. Чөп чарым менен ушинтип тиргип калабыз. Сиздерден суранабыз, ушул биздин айткандарыбызды түз жеткирип, элдин ыйы жетсин өдөңкү
жогорку биздин ишенген адамдарыбыз президентибизге жана ошондой эле ташкенттерге жетсин. Жалпы ушул айылда кармашактан молдорунан жапай кадырлардан жапай кеткендеринде чогуу бир арыз жазып, анан кечеги окуядан кийин деле күч органдары мындай териштирүүгө алып ушундай аракеттер болду же сиздер кайрылуу арыз деле жазгансыздар? Ne oldu? Kurbanları biz Obul Bançan'da baldarımız menен elek bolup şu jany esen kalsa eкен деп врачтардан кабар алып аттым деп келинчегим экөөбүз түнү күнү уктабадык 3-4 күн. Бул нерсе как раз суббота базар күнгө турушу келип, анан айт арапага туш келип атат да. Анан биз келген күнү эле бирден 2-ге чейин баягы неме кылгандан кийин бияктан врачтар жөнөттү. Анын өзгөнүн уудусунан барып тергөөчүлөр менен сурап келди, кандай окуя болгон, кандай эмне болгон деп келип, алар неме кылгандан кийин өзгөнгө жөнөтүшкөн, алар факс мененби кандайдыр бир неме менен жөнөтүшкөн. Өзгөндөн ошо 18 күнү түнкү саат 1:30 чамасында келип барышкан буларга. Дежурный врачтар жөнөткөндөн кийин баргандан кийин мынакей 18 күнү күндүзгү болду, 19 күнү болду, 20 күнү айт болду, айт болду. 21 күнү өзгөндөн тергөөчү келди. 4'tü. Кечки саат 4'тө. Бир участковойду жөнөтүптүр. 19 күнү, шорта кийген, сланца кийген, футболкачан. Сен барып ошо балдардын абалын билип келген деп. Мен айттым, сен кимсиң мага? Мен участковоймун. Кайердин участковойсуң? Куршаттын участковоймун. Кана формаң, кана удостоверение? Удостоверение үйдө калып. Сен разведкага келген адамсың, сен мындай участковой ондай келбейт. Гражданствого келсе дагы удостоверениесин көрсөтөт мага. Кана бир түшүнүк кат ала турган менен папкаң бар, кана колуңда иш белет. Жок, мен начальниктер жөнөттү. Балдардын акыбалын көрүп кел деп деди. Ол бир. Экинчи жолу андан кийинки күндөрү тергөөчү келди, тергөөчүдөн кийин өзгөндүн начальник милициясы келди. Бирөөсү уголовный розыск экен. Баягы тергөөчү алып кеткен, материалды алып кеткен. Тергөөчү дагы ошо келди, анан кийин оштон бир кыз барды. Бизден интервью алганы барган экен ал кыз. Барган экен ал кыз беркилер менен сүйлөшүп турдук, где-то бир сааттай сүйлөштүк немелер менен. Анан өзгөнүн начальниги айтты. Ака деди, акам болосузбу, билбейм деди. Сиздин үйүңүзгө чейин барып келдим деди. Начальник милиция. Ким менен барган, ким менен болгон мага караңгы да бул. Баргандан кийин барып үйдө кирип турбай, эми эшиктен көрсө керек мындай эме. Үйүңүздө илинип турган үлгүлүү үй бүлө деген немени көрүп өзүм калат болуп кеттим деди ол начальник милиция. Мындай айтканда начальник милицияга разведкага барганда мен тергөөчүдө телефон номурум бар. Участковойго берген, бай участковой номуруңузду бер деген. Гражданствого келген немеге. Ага да берип койгон. Мына ким керек болсо менен байланышып бер, кандай сөз. Начальник милиция деген сурайт да. Чалып берчи, ал киши каякта экен. Барсам үйүңүздө эч ким жок экен. Эч ким жок да. Эмне себептен барган мага жомок да ошо. Үйгө. Анан Обулбанчага келип отурбай булар. Бу жерде. Көрсө, мен өзүм жеке пикиримде мындай. Начальник милиция дагы ошолор тарапта акчаны берип койгон. Үйүн барып кара. Начальник милиция өзүнүн аброюн неме кылып, ошол жерде ошо канча сотрудник болсо ошол жерде ошолорду качать этиш керек. Ошо киши менен байланышып кел сен деп. Акыркы бир мезгилде ошо начальник милицияга мен кайрылышым керек, туру жылган. Бул кандай, бул азыркы неме түшүнбөй калдым да буларга. Начальник милиция деген ошол жерде сотрудниктерди жумшап коюш керек. Тергөөчү келди.
Аны тергөөчүнүн немеси жетпейт, башкасын жумшаш керек. Замы бар керек болсо о жерде. Аны ким алып барган? Ким не себептен барган үйгө? Мага интерес да. Мен ошо үлгүлүү үй бүлөнү мурунку президенттерден Курманбек Бакиев колу менен берген. Мен ошол эмгегиме, ошол сертификатты ошо эл мени баалаган үчүн берген. Айыл өкмөткө берип, айыл өкмөт президентке жөнөтүп, ошол тактыкты менен алгам. Мага Өзгөн районунда Курманбек Салиевич Бакиев келип, именно кол менен тапшырып кеткен. Şu baldarыңыз, сиздин семьяңыз үчүн, ушул балдарды жакшы баштаганыңыз үчүн, үйүңүздө ушундай жакшы балдар чыгып атат экен деген үчүн берилет да ол. А жөндөн эле мага сага деп бербейт да ал сертификатты. Өзү начальник билсе айтып атпайбы, үйүңүздө ушундай деп жазылып турганын көрүп, өзүм жүрөгүм кейди дейт баягы неме. Ошол да бир неме да адам баласына. Бул şu elge emgek singirgen üçün берилет бул нерсе дегендей болду да, ол кишиге этика эстетканы окуган киши да ол. Начальник милиция. Алар дагы 5-6 жыл окуйт окууну. Азыр эми тергөө иштери жүрүп атат. Кечкурун чакырды эле барып өзүбүздүн болгон нерселерди жазып берип, антимитип келдим. Мен убактым жок. Эртең дагы мынаны кармадык. Шуга менен кандай беттешесиз деген сөздү жыйыштыргыла дедим. Программада кандай келсе ошону кетире бергиле. Бирок силерге ишенбейм дедим мен. Өзүңөрдүн ишиңерди кыла бергиле дедим. Мен кайрыла турган жерге чейин путум жетип, ханым алгычаң күрөшөм. Бул Кадралиевдер менен дедим. Атса атып кетсин мен дедим. Урса уруп кетсин дедим. Бир сабакка кылайын дедим. Ушуну уруп Кадралиевдер уруп өлтүрүп койду деген. Эгер акыйкат жок болсо, адилеттүүлүк жок болсо, президентибиз адилеттүүлүктү орнотобуз деген сөз менен. Урматтуу Садыр Нуркожоевичке дагы бир жолу кайрылып кетем. Камчыбек УКМКнын начальниги Камчыбек Ташиевке, ген прокурор Зунушевке кайрылып кетем. Ушу балдарды мына келинчегим, келиним, эжелерим айтмакчы бир чара колдонуп, ушуларды ошол жерде жашай турган кылыш керек, жашабай турган кылыш керек да. Олар жашасын, биз өлүп кете берели анда. Ошолор эле жашасын анда, биз өлүп кете берели. Жылына бирден экиден кырылып, мынантип контузия алып, ишке жарабаган адамдай болуп жүрө берели ошол жерде. Бала чакабызды кантип багабыз? Мисалы мына 56 жаштамын, аялым 55 жашта, келинчегим. Ошо неберелерим мына чоң келинimi бөлүп койгом. Алардын тагдыры кандай болот эртеңки күндө? Ал бала эртең оңолобу, оңолбойбу? Мына бир айлык, 2 айлык боюнда бар дагы. Ал эмне болот? Ошону ойлонуш керек да. Биякта. Эртең ошо 4 жашар, эң кичиги азыркы убакта 4 жашар кызы бар. Ошону карайбы? Күйөөсүн карайбы? Эч жерде иштебесе булар. Мээнет кылып, жер тырмап иштесе. Ата, мен ушундай техника алып бериң деген трактор алып бергенмин. Кредитке алам. 2 миллион 400 миңге алгам. Ошо шаймандарын айтпай эле коеюн. Ар жерден чогултуп алып бергем. Ана мына. Оякта бир 5 миллиондой немебиз бар да. Бир эле баламда. Азыр көрүп атасың, бар жок жабык. Онун немеси кетет экен, онусу мунусу кетет экен. Билбем булар. Бул Кадралиевдердин бизнеси бар да булардын. Сауналары бар, чакыналары бар. Өзгөндө. Чамчаң билесиң, Санжар Кадралиев, Санжар деген чаканасы бар. Турат жөн эле, эч ким иштетпейт. Иштетип көрдүбү? Алардан качты. Акчасын бербейт пау. Ошол жерде обслуживать эткендерден булар. Жөн эле турат акимчиликтин берагында, налогдун берагында. Барып көрүп келсеңер болот. Мынакта жүрөгүндө ыжданы бар адам, элди көтөрөм деген адам ошону же немеге бериш керек? Садикке. Же болбосо
балдар үйүнө берип коюш керек. Мынакта немеси болсо, душасы болсо, турат салып койгон заңгырат. Центрде болгондо. Эми мына Оштогу анда мындайларын билбем го. Санжардын атында болуп койгон. Кандай уялбай койду? Ол Санжар деген бала аброю күчтүү бала эле. Уну эл сыйлайт эле. Эл сыйлайт эле. Мына эжем айтмакчы, ал баланын болгондо мындай нерселер болгон эмес. Действительно, как болгон эмес. Биз сыйлайт элек. Жөн отургула, жөн тургула. Кечээ билбем, ошо балдарым сабап кеткенде спортсмен балдарым бармыш. Ол тасыптан эле калды. Тергөө иштеринде жүрүп атат. Аны мынакей кече чакырылды бардык нерселерчи. Мынакей бир жуманын ичинде чакырылып атат. Баягы балдар, жүргөн, урган балдар, кандай неме менен баргандар. Бу медицина, милиция, пожарный түнү күнү уктабай иш кылыш керек. Бу жерде дежурство болуш керек. Каерде эмне чыгып атат, милиция барыш керек. Адам өлүп атабы, скорый барыш керек ушул жерге. Бирөөнүн кырсыгы болуп атабы, пожарный барыш керек аерге. А бу медицина немелерине рахмат. А милициялар уктап жатат да. Алар айтканда булардын колунан эч нерсе келбейт. Биздин колдон келет. Мен мынаны ал дагы ишти кыла берсең де. Булар өздөрү иш жака бара албайт деген. Акырында кайра мага келип өздөрү неме кылат деген. Ушундай неме. Ушу суранып кетем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев дагы бир жолу айтып кетем Зунушевтарга, ген прокурорго. Ушуларды кандай чара колдоносуңар, мен өзүмдүн немем, жеке пикирим, ушу айылдан жок кылып бересиңерби, ушу айылды кордогон айылдарды, же болбосо ушу адамдарды, же болбосо ушу өлүм жазасына тартып бересиңерби, ушу кол менен кылган балдарды. Ушу элге дагы сабак болсун ушул нерсе. Бар. Мына бала сүйлөсүн эле. Мен да бир неме кошумчалайын эле. Мына депутаттар жөнүндөчү, мына Ыргал депутат болду, мына Санжардан кийин Санжардын атынан Ыргал депутат болду. Ыргалдын сүйлөгөн сөзү уят. Просто уят. Кече күнү мына Укамал сүйлөйт. Былтыр да ушундай кырсык болгон. Кырсык болгондо эми айыл экен эл басып койгон. Көпчүлүгү курпай болуп басылып калган. Ушуну миллион акча алып, баласы сокур баласы. Ушул немеден сокур болуп калган. Мушташтан сокур болуп калган. Ыргал ушуну сүйлөп жүрөт. Уят ушул сөз. Ошону сүйлөңүз сен, ошону өзүң сүйлө. Мен ошо Кремль айылынын тургуну Батыр сүйүм болом. Мынабу азыркы калтак жеген балдардын агасы болот. Мен дагы азыр кичине кошумчалап кетейин. Бул балдар ошо чатырга түнкү саат 10-11 чамасында барып, баягы экинимди уруп, баягы күйөө баламдарды уруп, чатырда ушундай чыркыраган салгылашуу болгон да. Ошону дагы бир жерин айтпай кетишти булар. Мен айтып коеюн толуктап. Булар баягы Базарбай улуу Илгиз деп атышат го. Ошону өлдү деп баягы муунтуп атка сүзүлөткөн. Өлдү деп анан кийин качып кетишкен. Бул өлтүргөнгө барышкан эки баланы теңчи. Ушул жерде өлтүрүп келебиз биз, кан ичип келебиз деп барышкан бияктанчы. Бул Илгизди өлүп калды деген максатта булар анан кийин без сознания жатып калганда өлдү деп анан кийин качып өчкөн. Эмесе ондой болбогондо булар дагы ошол жерден экөөнү же үчөөнү өлтүрүп анан кайтат эле да бул балдарчы. Ушундай эмеге барышкан бул балдар. Анан былтыры дагы менин уулуму 21 бала айылга барып, ошо Кыдыралиевтердин балдары ham бар ичинде, бирөөсү бар. Анан ошолор кеп барып, мен баламы дагы 21 бала ур токмокко алышып, мынау оң көзүнө көрбөй калган азыр. Аз кичине гана 2 метр жерде гана көрүп калган. Ошону мен дагы ушу мына акамдарга окшоп өзгөнгө бердим. Улар карабай койду. Одон мунага келип Ошко Мурууга бердим.
муру карабай койду. Ана мен айлам кетти, 1 жыл соттоштум олар менен. Эч ким карабай койду. Мына Ош дагы карабай койду, өзгөн дагы карабай койду. Ана мен айлам кетти. Булар ошо кимге берсем эле, муруга берсем муруну басып коет, өзгөнгө берсем өзгөндү басып коюп атты. Мен айлам кетти. 1 жыл ушулар менен күрөштүм. Анан акыры элчилик кылайлы деп ар кимди алып келгенден, ана мен баламын операцияларын, эмелерин төлөп бергиле деп мен айласыздан макул болдум. Ошону эми баягы Ыргал деген Кыдыралиевтердин Ыргал дегени бар. Ошол айтып жүрүптүр. Булар 1 миллион акча алып алган. Былтыры да бир баласын урганда булар ошо акча алып үйлөрүм калган деп ошо депутаттын сөзү ушул. Олар мага 1 миллион эмес, ошо балама кеткен операциялардын ана пулун берген. Ыргал азыр ошентип атыптыр. 1 миллион акча алган, ушундай кылган, олар дагы акча алат деп. Ошо депутат болуп жүргөн Кадыралиева Ыргалдын ушуга сүйлөй турган сөзү ушул. Элдин алдында. Ошого мен айтып кетерим, ушу чоңдорго, Нуркожоевке, Ташиевке, ушуларга каттуу жаза беришиңерди мен чын жүрөктөн суранам. Азыр ошондо сот кандай болуп тутту ошондо? Силер сотко чейин эме болдуңар? Сотко чейин бардык. Сотко чейин бардык. Сот дагы 6 ай мени эме кылып жүрдү, жылдырып жүрдү. 5 ай сот. Жок, мына областтык сот мени 6 айга чейин соттошуп жүрдүк. 21 баланын бирөөсү келбей калса bir ayga жылдырып коет, же 10 күнгө жылдырып коет, же 5 күнгө жылдырып коет. Ошентип 6 ай соттошуп жүрдүк. Сотко келебиз, falan келбей калды. Мынчага жылдырдык деп сот кетип калат. Мен акыры сотко айттым. Урматтуу сот. Сиз соттун өзүңүздүн эмеси кандай сотко чакырганда келишпейт булар. Сот чакырып атканда, милиция чакырганда келет го карапайым адам. Сот чакырып атса кантип келбейт, ошого кандай жооп берет десем, мен айткандай мен келтиремин олорду деди. Кийинкиде дагы экөө келбей койду. Ошентип сот болгон дагы. Сураганам жок эч ким. Сот аягынан чыкпады ошо. Аягына чыккан жок. Тиги 20, сиз 21 бирөөсү ошолордун тууганына бирөөсү деп айттыңыз да. Ооба. Тиги 20 бала кимдер анда? 20 бала ошо достору ошо баланын. Айылдагы достору? Айылдагы Курсап айылынан бар, Ликос айылынан бар, Кызыл Сеңир айылынан бар, Кремль айылынан бар. Общий bir çoğulu var ошо балам. 3 та бала. Мен балам да 2 бала. Üçön уруп кетишкенде 21 бала. Ошо сот чечип бере албай койду мага. 1 жыл соттоштум мен. Буга чейин алардын Канжар деген облустук прокуратурада иштеген да. Ошол жылдары айылдаштарым, аксакалдар деле атайын бир эмелер чыкканда кайрылууларчы биздин айылдагы ошондой чөптөрдү кайра эле ошо мал жандыктары жейт деп. Ошондон бери өзгөрүү болдубу? Кот эле ошол окуя болду. Кайткан жок. Кайра ошолор, ошо элдер, ошо ката жеген балдарды сурасак дагы, элден сурасак дагы, не десеңер дейли, акча топтоп берсеңер, акча топтоп берели. Бирок биз телевидениеге дагы, журналисттерге дагы айта албайбыз. Себеби биздин балдарыбызды бир күн келип майып кылып коет деп коркушат. Элдин баары жоң жүрөгүнүн ишин алып койгон. Бир адам бир сурагандан да коркушат. Мына Куршаптан бизге Куршап өкмөт карабайт. Ошолор бизден чалып сурады. Мына Таш көмүрдөн, Шамалсайдан, бак YouTube'ду көргөндө мен номерин кайдан тапканын билишпейм. Колун сурады. Кошкор ата айынан бир адам сурай алган жок. Себеби ошол адам сураган күнү баласы бир нерсе болот, же малы бир нерсе болот, же болбосо бир айдан кийин эгерде атка сүгүрүп, уруп, өлтүрүп койсо, эч качан айта алышпайт болотчу. Менин балам аттан жыгылып өлдү, же ат сүдүрүп кетти деп ошентип менин балам. Эч качан айта алышпайт.
мен birinci жол эмес, экинчи жол болгон үчүн мен жүрөгүм сыздап, эки балам бирдей болгон үчүн мен айттым, мен чыгам дедим. Күйөөм айтты, эгерде сен деди жалгыз жерде жүргөн болсоң, сени уруп майып кылып коет деди. Мали дедим. Мен ашымды ашадым, жашымды жашадым. Эки балам үчүн майып болсом мали дейм. Эки балам үчүн калтак жесем дагы мали дедим. Ушу эки балам үчүн мен путум жеткен жерге чейин барамын, элге кайрыламын. Эгерде бунун жыйынтыгы чыкпаса, кайрылган мен артка кайтпаймын. Бали мен урабы, не кылса ошол кылсын. Ал жеткен кылсын, бирок мен кайтпаймын. Качан ошолор өлүм жазасына тартылганда, ошол эмен мен укканда гана өзүмдү баспасам, мен баса албаймын. Мен неберелеримди, балдарымды чыркыратып кетип, баш сөгүн талкалатып, майып кылып койсо, мен кандай чыдап отурам? Кимиңе ырнат? Кайсы эне ушуга чыдайт? Айткылачы, кайсы эне чыдайт? Көзүнүн алдында баласы ушинтип жатса, кандай чыдайсыңар? Айткылачы, силердин ата-энеңер ошого чыдайбы? Ким чыдайт? Мен чыдай албаймын. Бирок кайтпаймын, мен кайтпайм. Бага эч кимсе келген жок. Айтышыптыр, энесинин давлениясы көтөрүлүп жатат деп. Неге көтөрүлөт? Баласын алсаң аман болсо, үйүндө жатса, тили озуп бүтүн болсо, оны эч ким кордобосо, коркутпаса, неге давлениясы көтөрүлөт? Эмне менин давлениям көтөрүлбөйт? Эмне менин сахарым көтөрүлбөйт? Мен күйүп атам, ошон үчүн меники көтөрүлбөйт. Олар жөн эле жатат. Себеби балам ошо бандит басмачылык кылып урган үчүн жатат. Келсин менин алдыма. Кыйынбы ушундай эле элчилик кылабы? Эмне кылса менин алдыма келсин. Менин сөздөрүмдү уксун, менин балдарым акыбалын көрсүн. Анан кийин өздөрү чечим чыгарсын. Үйүндө жатып алып давлениясы көтөрүлбөсүн. Чыксын ысыкка, ысыкты ысыктыбай. Неберелерим караганда эч ким жок, бирөөгүн тайнесине суранып таштап келдик. 4 жашар неберем 2 күн мурдаканада ысыкка чыдабай. Дагы эмне кылышыбыз керек? 4 балам мен чыркыратып эшикке алып жүрө албайт экенмин ысыктын күнүндө. Ушул мага өлүм жазасын алып берсин. Үчөө тең өлүм жазасында жазасын алсын. Мен силерден суранарым ушул. Онун башка эч нерсем жок. Ата-энеси ушул иланчысы болсо көчүп кетсин башка жакка. Элди какшатпасын. Ал гана какшайт, куршап какшайт, айрылыш какшайт. Кызыл Октябрь, Кызыл Сеңир элдин бардыгын эгиндерин жеп бүткөн булардыкы. Эч ким айта албайт. Себеби балдарым майып болгондон коркот. Мен уже балдарым майып болду. Мен коркпоймун дагы, аркага дагы кайтпаймын. Путум жеткенге чейин, оңго чейин болсо да барамын мен. Кайсы жерге болсо да барам мен балдарым үчүн. Алар тараптан деле больницага жатып алды деген эмелер болуп атпайбы? Ооба. Алардын Азыркы акыбалын абалы кандай экен? Абалын биз чындыгында барып көргөн жокпуз. Биз где-то 1 менен 2-нин ортосунда жатты, алып келдик балдарымды юрфа өтүп. 3төн где-то бир канча мүнөт өткөндө операцияга алып кетти чоң баламды. 5 саат операция. 5 саат операция болду. Булар мындан карап алар. Биз бияка больницага келе электе, олар уже больницага жатып алган. Куршаптын больницасына бирден 10 мүнөт өткөндө кайрылышкан булар. Жабыркануучу болуп. Бул бир. Булар 18 күнү эрте менен бул көргөн адамдар бар, бирок айта алышпайт. Скорыйдын машинасы 10 менен 8 менен 10-дун ортосунда скорый менен милициянын машинасы ошол жерде турган. Элдер көрүшкөн. Буну чоң атасы өзү уруп, болбосо бирине бири мушташтырып, анан кийин милициянын сопровождениясы менен барып, өзгөнгө жатып алышкан. Бизге 3 дедилер. Азыр 2 гана айтып атат. Берки несовершеннолетний деп атат. Жашы жетпесе неге барат ояка? Айылда мушташкан жок. Айылдын көчөсүндө мушташкан жок. Именно жайлоого 40 километр жерге бу даярдык менен барды да. Даярдык менен. Муктасар улу Теше барган. Бул да Кадралиевтердин тууганы. Биз мен сиңдим той кылып, биз тойдон келатканбыз. 6-7-нин ортосунда. Бул айтты Эдиса түгөнүп калды дегенден, мен Эдиса салган кирип кеткенде айтты бул. Тешен портери токтойун деп токтой өтүп кетти дегенде мен үстүн караганда мен тааныбаймын. Жат балдар бар болчу ошолордун ичинде. Мен айылды 5 колумду кандай билсем айылдын балдарын мен ошондой билем. Бул жерде жок.
бул дагы көргөн. Ошол маалда бул айыл немеден келген өкүл дагы көргөн. Суусундуктарды алып чыгып кеткен. Анан кийин бирөөнүн эжеси келини чалган, Каникейге чалган. Теше кетип атат, сурачы каяка барат экен дегенде айткан, Каникей деген. Теше каяка барасың дегенде, улан акам арак алып кел деген, мен ошого арак алып кетип атам деген балдарды жүктөп алып. Булар аракты ичип, тоюп алып туруп, мунун жанында Полот деген болгон. Фамилиясы ким эле? Дадашев Полот болгон бу жерде. Улан болгон. Экөө өлгүдөй балдарды кайрап коюп, мен балдарыма салып барып канын ичип келгиле деген. Анан кийин улан ылдый түшүп келе берген, үйүнө кетип калган. Немен кеткенин билбейбиз. Бардык балдарды уруп, талкалагандан кийин бир агенти барып Тешени чакырган. Ошондо мен сурадым. Ошондо саат канчалар эле десем, саат 10дор эле дейт. А полиция канчада келди десем, 1де дейт. Эч качан 10до келбейт. Себеби мен ол жерден канчада түшүп, канча минутта даймалган мен 5 колумдай билемин. Себеби мен ошол жайлоодо жылда жайлоого чыгабыз биз. Эгин-тегин эгебиз, дыйканчылык кылабыз. Биз пешене терибиз менен, дыйканчылык менен дыйкан адамдарбыз биз. Бирөөнүн акын дагы жеген эмеспиз. Биз бирөөнүн арам окатын дагы жеген эмеспиз. Мен балдарым бирөө кол көтөргөн дагы балдар эмес. Ошондой кылып машинаны жалдап, аракты алып барып, анан кийин ушул окуя болуп атат. Булар жөө барган эмес. Булар атчан барышкан. Ошол жерде көк ак боз ат болгон. Көк ат болгон ошол жерде. Ошо ат боз аты чатырга чейин ат салган. 3 атчан болуп барышкан буларчы. Плюс ошолордун жанында жан жөкөрлөр да болгон. Булар мен балдарым уктап жатканда биздин өзүбүздүн балтаны фонарик менен биздин отун кырккан жерибиз где-то 20 метр наракта. Ошол жерде 2 балта бар. Бир чоң балта, бир кичине балта. Биз отун кылганга ошону бир чоң балтаны бири көтөргөн, кичине балтаны бири көтөргөн. Чөптөн чарчап келген балдар уктап калып, бешилик трактордун жанында болгон. Чөптөн пресстен келип, преске сайып койгон. Бешилик тракторда преске. Оны алышкан. Булар специально фонариктер менен тартып бар жоонун таап, оружияларын, холодный оружияларын. Булар даяр турушкан. Мен чоң улум чыкканда чатырдын маңдайына тартылган жипти казыгын жулуп, башын кез жулуп алган. Жулуп туруп биринчи Данияр мойнуна салган жипти. Салып, ошол сүдүрөп кеткен. Фамилиясын билбейм бирок. Ошол бала биринчи эм алган, Алтынбек калганына ат салып, Алтынбек урган. Экинчи баламды Алтынбек урган. Биринчи баламды да Алтынбек уруп, чоң уулумду башына балта менен чапкан, кичине уулумду тепкилеп, өлүп калбайын, ушу 4 балам бар эле, боюм ошого кетти апа дейт. Башка эч нерсе ойлогон жокмун дейт. Апа өлүп калбайын деп жипти мойнуна ошондой кармадым дейт. Ызылдаганды бир билем дейт. Көзүм ачсам больницада жатып дейт. Эч нерсени билбейт. Өзүңөр көрсөңөр керек. Бул сүрөттөрү дагы бар. Мен өзүм баламды башта краска төгүп койгондой эле. Ачык жери жок. Бетпи, мурунбу, көзбү жок. Полный краска панама кийип алган. Келгиче кан косуп берди, машинанын ичи бүт кан. Жерге түшүп, премияга киргичекте кан косту. Ошол жерде рахмат ошо медиктерге. Ошолор жардам берип, баламды сразу Юрфага жөнөтүштү, барып, Юрфадан бир результат алып, чыккы жакты, звонок кылыптыр. Тез балдарыңыз келсин, биз бирөөнү уже операцияга даярдадык. Келип операцияга кирет деди, результатын сиз өзүңүз алып келиңиз деди. Түнкү саат 3 болчу ошол жерде, саат илинип турганда карадым, түнкү карасам түнкү саат 3 эле. Ошондо дагы балам сүйлөй албаса да апам калды, сумкасы менен калды деп ошол жерде дагы мени ойлоптур, балам өзү операцияга кирип кетип атып. Акыры чыдабастан кирдим. Түшүнбөйбүз сөзүнө. Эч ким түшүнбөй коюптур. Кирип балама сурадым. Не болду улум? Не дейсиң десем, апа дейт, сиз мен көрсөтөм.